içinde köптөгөн жомоктор бар. Sen kitap kurcunda okup dostuna veresin. Makul. Илим билим адамга, улутка кут алып келе турган улуу мүлк. Адам жашоосунда ага эзелтен терең баа берип келген. Китеп адамдын чыныгы досу жана окутуучусу. Акылдуу кеңешчиси жана ишеничтүү жардамчысы. Андыктан жаш кезибизден тартып, китеп биздин талыкпаган жандоочубуз болушу абзел. Китеп адамдардын руханий байланышындагы көнөрбөс көрүнгөнүн бири. Ал адамды өз башатына баш болууга, жан дүйнөсүнүн сырдуу түйүнүн чечүүгө, учурдагы, өткөндөгү жана келечектеги турмушка сереп салып, байкоо жүргүзүүгө түрткү берет. Китеп адамдарды байланыштырат. Кайсы өнүккөн өлкөнү карабайлы, баары китепканага барып, китеп окуу алардын күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгү. Алар китеп окуу менен эбегейсиз жетишкендиктерге жетишип, кыйынчылыкты акылмандык менен чечип, өз өлкөсүнүн экономикасы күчтүү, гүлдөп өнүккөн өлкөнү китеп окуу менен түптөп жатышат. Куурайга же отоо чөпкө мээнет коротуп кереги жок. Алар ансыз деле көбөйүп, ансыз деле жайнай берет. Бирок гүлзарды көктөтүү үчүн дыкат карап, тынбай кам көрүп, эринбей эмгектенүү абзел. Ант ичкендей китептен оолак болуу адаты азыр отоо чөптөй тамырлап, таркаган заман. Тек койсоң ушул көрүнүш улана берет. Китептен алыстагандын билими тайыстайт. Билимден кол жууган эл бара-бара баарынан кол жууйт. Ошондуктан китеп окуу менен рухтардын жана акылдардын отоо чөп баскан мейкиндиктерин гүлзарларга, гүл бактарга айланталы. Китеп бул билим булагы, адамзат ойлоп тапкан эң сонун табылга. Китеп окуп жатып биз өзгөчө ажайып дүйнөгө сиңип киребиз. Каармандар менен кошо бүйүр кызыткан окуяларга, ак менен каранын, жакшылык менен жамандыктын кармашына күбө болобуз. Кызыктуу саякатка аттанабыз, эркиндиктерге шыктанабыз. Китеп элдин бай мурастарын муундан муунга өткөрүп берип, бизге ар тараптан каныккан күчтүү инсан болууга, эң татаал сыноолордон Kitap sağa. Kitapты окуп бүткөндөн кийин bunun içine kitap salıp dostlarımızga veresin. Belli.